Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен Сираж Адилов. Бүгүнкү күндүн темасы бул Россия Федерациясында Москва шаарында выдворение депортация болуп аткан жарандар боюнча айтып кетебиз. Жана депортация выдворение болбоо үчүн эмне шарттарды аткаруу керек. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар жана каналга катталганды унутпаңыздар. Урматтуу мекендештерим, Россия Федерациясы СССР тарагандан кийин бул отдельный бир өлкө. Ошону биз унутпашыбыз керек. Анткени акыркы жылдары, акыркы 10-20 жылда СНГден, Орто Азиядан келген мигранттар Россия Федерациясына мындайча айтканда проходной двор болуп калды. Ошону эле аналогия кылып көрө турган болсок, башка бир чет өлкөгө бара турган болсо, Европа же Америкага ал мамлекеттердин мыйзамын сөзсүз түрдө сакташат. Бирок акыркы учурда Россия Федерациясынын ичинде болуп аткан мыйзамдар мигранттар тарабынан сакталбаганын айынан көйгөйлөрдүн баары жаралып атат. Мисалга алсак, границадан, чекарадан киргенде эле миграционный карта берилет. Ошол миграционный картанын негизинде Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрүүгө мүмкүнчүлүк болот жана укугуңуздар болот. Ал жерде учеба, транзит же болбосо гости, анан работа деген жери бар. Киргенде эле полиция кызматкерлери сиздерден сөзсүз түрдө сурашат: эмне максатта келдиң деп. Ошол жерде работа боло турган болсо, тиешелүү документтерди Россия Федерациясынын мыйзамдары менен, тартиби менен аткаруу зарыл. Биз кыргыздарда же болбосо чет өлкөлүк жарандар, Орто Азиялык жарандар боло берет деген тартип менен жүрүп, ушул күнгө чейин келип атабыз мекендештер. Ошол себептен айта кетейин дегеним, Россия Федерациясында иштөө максатында, эмгектенүү максатында 99,9% жарандар, кыргызстандык жарандар эмгектенүү максатында барышат. Ошол себептен эмгектенүү максатында Россия Федерациясына келгенден кийин ошол Россиянын мыйзамдарын так аткарганга аракет кылуу керек. Россия Федерациясынын мыйзамында жазылгандай эле бир канча сиздердин кагаздарыңыздар, документтер так даана болуш керек. Алардын эң биринчиси бул трудовой договор. Работа болуп Россия Федерациясына киргенден кийин сиздер официалдуу түрдө трудовой договор менен иштешиңиздер керек. Эгерде трудовой договоруңуздар жок болсо, бул эң негизги выдворение, депортация, штраф алганга себептердин бирөөсү болот. Экинчиси, урматтуу мекендештер, бул зеленая карта Сахарова. Жакынкы арадан баштап дактилоскопия жана медицинский осмотрду Сахарова айыл аймагынан өтүүнү мыйзам тиркеп койгон. Ошол себептен бул кагаздардын дагы сиздердин жаныңызда жүрүүсү, так болуусу өтө абзел. Булардын жоктугу да сиздерге выдворение же депортация болуп кетүүсү мүмкүн. Андан кийинкиси, урматтуу мекендештерим, бул регистрация. Регистрация бул жашаган аймагыңызга катталды деген кагаз, уведомление. Ошол кагазыңыздар жок болсо дагы выдворение, штраф же болбосо депортация болууга негиз болуп калышы мүмкүн, урматтуу мекендештер. Кийинки айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, сот отурумунда полиция кызматкерлери сотко жиберүүдө эң негизги карай турган нерсе бул мурдагы кылган кылмыш же болбосо административный штрафтар. Эгерде бир жолу Россия Федерациясынын мыйзамын бузган болсоңуздар, экинчи жолу бузганда гана выдворение жана административный штраф, анан депортация болот. Биринчи жолу да предупредительный характерде эч качан выдворение кылышпайт, урматтуу мекендештер. Ошол себептен ушул документтерди тактап жүрө турган болсоңуздар, сиздерде Россия Федерациясынын территориясында эч кандай көйгөй болбойт жана выдворение, депортация да болбойт. Эч кайсыл жерде менин билишим боюнча Россияда массово выдворение, депортация болгон жок. Болгону мыйзамды бузуп же болбосо канча жылдан бери регистрациясы жок, трудовой договору жок же болбосо Сахаровага барбай боло берет деп жүргөн мигранттарды гана Россия Федерациясынан выдворять этип, чыгарып салып жатат мекендештер. Ошол себептен мүмкүн болсо мекендештерим, алыс жерде жүрүп документтерибизди так кылып жүргөнгө эч нерсе жетпейт. Чет өлкөнүн мыйзамын, чет өлкөдө иштеп жүргөн мамлекеттин мыйзамын сактасак, бизге мындайча айтканда орустар Россия Федерациясынын тарабынан өтө деле катуу кысымдар болбойт деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, бул менин жеке оюм. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, биз ушундай мигранттар, биздин мекендештер тарабынан комментарийга өтө көп суроолор болуп атты. Ошолорду бириктирип, урматтуу мекендештер, Telegram канал ачканбыз. Поисковиктен же болбосо ссылкасын калтырып коебуз. Ошол ссылка боюнча Сираж Адилов мигрант Telegram каналына өтө турган болсоңуздар, ал жакта прислайт новость деген жери бар. Ошол жака өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер, күн сайын маанилүү суроолорго жооп берип, ошол жерде маанилүү мыйзамдарды жеткирип турабыз. Бул Telegram канал кыргыздардын Москва Россия Федерациясында бириктирген жана маалыматтардын, туура маалыматтардын очогу болсун мекендештер. Ушуну менен биздин чыгарылыш аяктады. Сөзсүз түрдө мекендештер, бизди колдоп, комментарий, лайк, подписка таштап коюңуздар. Анткени YouTube платформасынын алгоритми менен ушул лайк, подписка, комментарий менен башка мекендештерге да бул видеонун жетүүсү оңоюраак болот мекендештер. Сак саламатта калыңыздар.